Бул катты жазуунун идеясы меники. Мен жазып, анткени кийинки кезде деги эле ушул 30 жылдын ичинде тынчыбай койдук го, көчөгө чыгып эле митинг десе чыгып эле ызы чуу болуп эле такыр бир ушул митингтерден ызы чуудан башыбыз көтөрүлбөй койду. Анткени дайыма бийлик алмашкан сайын ошол бийлик жакшылап отуруп калганга чейин эле митинг боло берет да. Анан ошолор ошол митингди токтотом деп жүрүп, мамлекет бир топ аркага жылып кетет да. Эми мына азыр ошол өлкөнү оңдойбуз деп келгенден кийин оңдосун, мүмкүнчүлүк берели, митингди токтотолу, тынчыраак жашайлы деген демилгени көтөрүп, анан маданий кызматкерлеринен суранып, анан мен баардыгын деле көтөрүп чыга алган жокмун. Менин катым 1,5 барак болду. Анан жарым барагына 6-9 кол койгонбуз. Кол койгондо алар кол койгон эмес. Негизги катты жазган дагы мен, идеяны көтөргөн дагы мен. Анан эл артисттерине, эл акындарына телефон чалып, мен барына кыдыргым келген эмес. Кыдыргым келбей эле ушундай элди ынтымакка чакыралы, элди биримдикке чакыралы, ошону жакшыраак элди катуураак кармап берсин. Жапаровдон ушинтип суранбайлыбы, Жапаровго кат жазбайлыбы десем, ой, ошол митингтерге биз да каршыбыз, макул кошулабыз тигибу деди. Анан мен телефон аркылуу макулдугун алдым деген, мисалы үчүн фамилиясын жазып туруп, ошентип жазып койдум бардыгын. Анан ал жерде колду мен гана койгом да. Калгандары ошентип телефон аркылуу макулдугун алганмын. Анан чындыгында алар катты көргөн эмес. Анан баягы каттын мазмуну 30 жылдан бери элибиз ушундай жакшы күнгө жетерди эле, митинг болуп, тополоң болуп, кайра аркага кетип эле атабыз. Ушул революцияны, митингтерди токтотолу, элибиз жоголуп кетүү коркунучунда турат. Сиз жакшы эле иштерди кылып атасыз, моундай иштерди кылдыңыз, тигиндей ишти кылдыңыз деп кылган иштердин баарын санап, анан ошондой кылганда 1,5 барак болгон да. Анан мен аны президенттин канцеляриясына алып келсем, эшикте ящикке салып коюңуз деди. А мен ал катты, 2 барак болгон катты бириктирбей эле, степлер менен да бириктирген жокмун, эч нерсе менен бириктирбей эле конвертке салып туруп, мен ошол немеге салып койгом, ящикке салып койгом. Анан ал президентке жеттиби, же жетпей эле кайра интернетке чыгып кеттиби, интернетке кантип чыгып кетти, ушул президенттин канцеляриясынан чыкты да, ал чыгып кетти. Экинчиден мен жанагы жазган каттын биринчи бетиндеги текст таптакыр өзгөргөн. Экинчи бетинде биздин колдорубуз турат да, менин колум турат. А биринчи беттеги жанагы Исмаил Исахов, Келдебек Акматбеков, дагы кимдер, Жылдыз Жолдошева, Алтынбек Сулайманов сыяктуу бир 7-8 адамдын атын жазган турбайбы? Ал аттарды мен жазган эмесмин. Алардын эмне менен шугулданып, эмне иш кылып атканын да билбейм мен. Алар революция жасап, көтөрүлүш чыгарып, митинг чыгарып, анан элдин бардыгын бийлигин тартып алган атат. Ушундай деген нерсени алар каякта жүргөнүн да билбейм мен. Аны мен жазышым да мүмкүн эмес. Экинчиден анан мен курал алып чыккан аттыр деген сөз бар экен. Андай текст менде жок болчу. Биринчи бети өзгөрүлүп кеткен да. Анан экинчиден өзгөрбөйбү кептин бардыгы, бул кат негизи бир эле адамга багышталган кат да. Бул катты мен ошол Жапаровдун өзүнө багыштап, өзүнө гана багыттап, ушул элди тынчыраак кармайлы, катуу мыйзамдарды чыгарып, элге катуураак эле болуш керек окшойт. Анткени ошол элдин көңүлүн карай бергенде эле ушундай кайра революция митинг боло берет экен деген кайрылууну жазганда бир эле адам окуйт да. Аны деген бүт республикага чыгып, элдин баарын тынчын алып, андай нерсе болсун деген ойду жазган эмеспиз. Демек, кимдир бирөө жооп берчү болсо ошол кат үчүн, ошол интернетке чыгарган адамдын өзү жооп бериш керек. Интернетке ким чыгарса, ошол жооп берсин. Интернетке мен чыгарган эмесмин аны. Аны публично элдин баары көрсүн деген эмесмин. Экинчиден анан жөн эле албалып эле ошол мындай катка өздөрүнүн жасап аткан ишин чаргытып элдин бардыгын. Анан элдин баары ошо кат менен болуп калганда биз башка иш кылалы деген ойдо жасап атышса, буларды дагы изилдеп караш керек. Мисалы үчүн бул кат элементарный эле нерсе.
Анан окуй бизди мынткен атат, анткен атат деп буякта бирөө кыйкырып турса, тиякта балким бирөө митинг кылган аткандыр. Бул деген просто отвлекающий неме болуп калып атат да, чаргытып, элдерди чаргытып, элдин баарын көңүлүн ошол жака буруп, анан башка иштерди жасагысы келип аткандар кыйкырып атат өздөрү. Мен ушундай деп түшүнүп атам. Туйгуналы мырзанын аты ошол интернеттен көбүрөөк чыгып аткандыгы үчүн Туйгуналы Абдраимов. Ошол интернеттен элге көбүрөөк кайрылып аткандыгы үчүн ошол киши эс алып тура турбайбы, эмнеге ушундай элдин баарын ызычуу кылып атат, ал элди көтөрүп чыгам деп ушул кезге чейин элге эмне кылды экен деген сөздөр жазылган. Бир гана ошол кишинин аты жазылган. Бир эле. Андан кийин тиги 7-8 кишинин баардыгын жазып, бирөөлөрдүн личностуна аслайын деген менде ой жок болчу. Болгону элди тынчтыкка чакырып, митинг болбосун, ошо митингди сиз катуураак көзөмөлдөп бериңиз деген Жапаровго кайрылган кат болчу бул. Мындай оңдогон кат аппак болуп турат да. Ал эми биз кол койгон кат сары болуп турат. Ошол жерден дагы мен ойлонуп атам да, ошол немени катты өзгөрткөн. Катты өзгөртүп туруп, биринчи баракты өзгөртүп койсо боло берет да, өзгөртүп туруп чыгарып койсо, экөөнү бириктирип койсо кат болуп кала берет да. Ошондой кылып коюптур да.